Ustalardын конкурсунда жюриге Рахат Көчөрбаев келиш керек. Чынындачы. Закирбек Дүйшөнбек уулу келиш керек. Кылгыякчылардан Бакыт Чытырбаев келиш керек. Жусуп Айсаев келиш керек жюриге. Эмне болуп калды бул? Эмне болуп калды бул Маданият министрлиги? Бир нерсени ойлонуп уюштурасыңарбы конкурс бирдеке уюштуруп аткандай? Же эптеп планды жабыш керек деп уюштурасыңарбы? Стандартка жооп бербейт экен деп туруп ушундай комуздарды өткөрбөй салат. Анан элестетсеңер, мутант комузду биягы домбура жабышкан биягы комуз болгон вообще четкенге ылайыксыздарды стандарт экен да ошолчу. Алар барып алып тиякта сыйлык алып атат да ошол аспаптар. Түгөлбай Казаков агайыбызга аккордеон боюнча, элдик ырлар боюнча ошол жака жюриге отургузса болот да. Уят да. Алтынбек Аскарович Максутов уят да бул, уят. Акчаны жөн эле бир максаты жок. Жумшап атасыңар да мындай. 10 000 сомдон комуз сатылып атат, алма комуздар деп киргизбедимби рекламага? Ошондой усталардын комуздары өтпөй калды да отборочный турдан. Түгөлбай Казаков агай менен Сардарбек Жумалиев агай келиптир дагы мындай. Бул комузуң жеңил го деп ушундай тандоо болуптур да. Алар деген чертип көрүш керек да мисалы. Чертип көрүш керек да. Ылдый жагы таптаза экен, сонун экен, баасы арзан экен. 10 000, 12 000 бул иттей сонун да бул окуучуларга. Мари карагай экен капкагы. Жаңырыкты ушул чыгарат экен. Биягын чертип көрүш керек. Бул тийбейт экен, биягы мынтип бияка чыгып кетпейт экен, могулу бияка чыгып кетпейт экен. Стандартка жооп берет экен. Ушинтип тандаш керек да, чебер комузчуларды алып келиш керек да. Илгеркилерге биз азыркылар жетпейбиз да. 4 кылдуу комуз, анан 5 кылдуу комуз, 3 кылдуу кыяк, анан кыргыз кыякты 3 кылдуу кылып жасап атпайбы? Бул болбойт, бул миңди жаза андайдан болбойт. Жазаса илгеркилер жасамак да. Жазаса илгеркилер мыкты кылып жасамак эчек эле. Просто илгеркилер касиеттүү, илгеркилер көрөгөч, илгеркилер билет эмне кылышты. Ошолор жасаган уже бизге өткөрүп берген. 3 эле кыл болду комузда, 3 эле кыл. 24 бирөө бар. 24 бирөөдөн 1000 деген күүнү черт. Өздөштүр 1000 деген күүнү укмуш, мыкты черт, чеберчиликте. Андан кийин анан өркүндөт. Дагы жетпей атсачы. Неге андай комуздарга орун берилет? Көрдүңөрбү, комузчулардын жоктугунан жюриликте комузчу эмес адамдар келип алып, мындай түшүнүп, бу 4 кылды оңой, анан берип атат. Айтпайын десе айттырасыңар. Мен түшүнүп турам да, конкурста кимдер комузду мыкты жасайт, жюриде кимдер отурат. Мен билип турам да, ким эмне менен дем алат. Мен ушул өнөр жолунда 5 жашыман баштап келип атам да, жюриде эмнеге комузчуну алып келген жоксуңар? Садыр Нуркожоевич, сиз акчаларды бөлүп атасыз, маданиятка бөлүп атасыз. Булар болсо бир максаты жок, пайдасы жок, бир ишке жумшап атат да. Алтынбек Аскарович Максутов, мына министр, маданият министри, фестивалды уюштураарда ойлонбойбу жюриге бул 3 муунду билген, мояктын баарын билген профессионал комузчуну алып келиш керек. Өзү менен чогуу иштешкен, канча бир жылдан бери чогуу иштешкен Рахат Көчөрбаевди вообще унутуп калды. Аны киши катары көрбөй калды бул Алтынбек Максутовчу. Болбосо жакын досу болчу. Биринчи министрлик болуп келгенде наам да берген жок, вообще эсине да алган жок. Андан кийин Кайрат Иманалиев алып берди тиги Рахат Көчөрбаев. Эми мо экинчи министрлик болуп келгенде деле бир ал кишиге көңүл буруп койбойт. Усталардын конкурсунда жюриге Рахат Көчөрбаев келиш керек. Чынындачы. Закирбек Дүйшөнбек уулу келиш керек. Кылгыякчылардан Бакыт Чытырбаев келиш керек. Жусуп Айсаев келиш керек жюриге. Эмне болуп калды бул? Эмне болуп калды бул Маданият министрлиги?
Мен билип турам го, усталардын конкурсунда усталар келет, комузумду мына мен жасап келдим, чертип көргүлөчү дейт да. Анан комузчулар чертип көрүп, мунуку мындай айырма экен, мунуку тигиндей айырма экен. Жюриге Түгөлбай Казаков агайды алып келдиңер, ал аккордеон менен ырдаган ырчы да. Мындай биягыңар бир аз иштетсеңер боло. Сардарбек Жумалиев агай, алар мыкты өнөрпоздор, алар кыргыз элинин тарыхында калчу кишилер. Бирок комузчу эмес да, кылгыякчы эмес да алар. Же ооз комуз каккан билбесе. Орозбай Кенчинбаев агайыбыз өзү уста. Анан өзү биринчи орунду берип койгон. Бу кандай жюриге отуруп алып анан Орозбай Кенчинбаев агайды аябай сыйлайм. Бирок жюриге ал киши отурбаш керек да. Вообще бул позор, позор эне маданият не болуп калды. Эмне кылып атасыңар маданиятты ашмалтайын чыгарып. Тиякта Ринат деген күчтүү уста бар, өзү комузчу, күчтүү комузчу. Ошонун комуздар өтпөй калыптыр отборочный турдан. Ысык көлдө, Тоң районунда дагы бир өтпөй калды, мына момундай комуздар жасаган. Стандартка жооп бербейт бекен. Стандартка собственно эле жооп берет, мен ойноп атпайм муну. Стандартка именно жооп бербеген жана мутант биягы комуз, биягы домбура, анан дагы кылгыякты кошуп, монтип алып туруп бир комуздар жасап, арт выставкага коюла турганчы мындай. Арт выставка деп коет да андайлардычы. Ошол жерге коюшу керек. Ошолорду отборочный турдан өткөзүп туруп орундарды берип атат, сыйлыктарды берип атат. Силер деген ошо жаш усталарга стимул бергиле да, отборочный өткөзгүлө, тияк барып республиканский катышсын, тажрыйба алсын. Анан деген мыкты комуздарды жасай баштайт да алар стимул алып. Комузга жана жаңылык киргизди деп биягын тешип аппарат, микрофон киргизип тиги ойногондорду бул жюрилер биринчи жолу көргөн окшойт да, менин оюмчачы. Түгөлбай Казаков агайларыбыз. Бул 15 жыл мурун эле жаңылык болуп кирген, ал уже модадан калды, аны бүт бар ойнойт. Курмангазы Азыкбаев да ошондой так ойнойт, аспабына Залина Касымова ойноп атат. Комузчулардан Эламан Чолпондор эчак эле бияка тагып алып, эчак да эле ойнойт. Ал модадан калган, ал жаңылык эмес. Ошолорго бир жаңылык киргизди деген орундар болуптур да, бул болбойт да мындай. Аны деген бүт барына деген анда жобого киргизип коюш керек болчу бул. Ушундай микрофон тагып, мыкты үн звучать эткен техника аппараттар менен алып келсе, ошолорго өзүнчө орундар деп киргизиш керек болчу да. Биякта деген усталар баары эле тагып келмеген андай. Ал жаңылык эмес ал.